Бүгүнкү тема математикадан арифметикалык прогрессия. Арифметикалык прогрессияны аныктоосу A1, A2, A3 жана AN болуп, арифметикалык прогрессия эгерде бардык натуралдуу n барабардык аткарса, бул формула менен арифметикалык прогрессия аныкталат. Арифметикалык прогрессиянын айырмалары d менен d бул айырмачылыгы. Бунун d-ны табыш үчүн an плюс 1 минус an болуш керек. d бул d эгерде 0дон чоң болсо өсүү прогрессия деп аталат. Эгерде d 0дон кичинекей болсо азаюу прогрессия деп аталат. Арифметикалык прогрессияны аныктоо биринчи мүчөсү жана айырмасын тап. Биринчи мүчөсү бул A1 болуп эсептелет. A1 барабар, бул жакта биринчи сан 6 болуп жатат. Арифметикалык прогрессиясынын биринчи айырмасы бул жактан 6 эконун айырмасы 2 болуп атат. Бул жактан эконун айырмасы 2 болуп атат. Ошондо арифметик айырмасы 2ге барабар болот. Бул жакта биринчи саны, биринчи мүчөсү A1 барабар 7ге. Айырмачылыгы 3дөн болуп кошулуп кетет. Ошон үчүн d барабар 3кө болот. Бул жакта бул арифметикалык көбөйүү прогрессиясы деп аталат. Мисалы бунусу A1 барабар 25ке, анткени биринчи сан 25. Айырмачылыгы 25тен 21ге түшкөн үчүн бул минус 4кө барабар болот. Ошондо d барабар минус 4. Бул азаюу прогрессиясы деп аталат. Минус 12 бул A1 болсо биринчи мүчө, анткени анын айырмачылыгы 3дөн болуп кетет. Ошол үчүн барабар 3. Арифметикалык прогрессиядан биринчи 5 мүчөсүн тап. Эгерде A1 барабар 7ге, d барабар 5ке. A1 мында биринчи мүчөсү A1 барабар 7ге. Бул жакта берилген. A2 барабар A1 плюс d. Ошондо 7 плюс 5 болгондо A2 12ге барабар болот. A3'тү табайлы. A3 A2 плюс d болуп калат. Ошондо 12 плюс 5 барабар 17. A4 барабар A3 плюс d барабар 17 плюс 5 барабар 22ге. A5'ти табыш үчүн A4 плюс d барабар 22 плюс 5 барабар 27ге. Экинчисине A1 11 берилген, d минус 2ден. Бул азаюу прогрессиясы деп аталат. Ошону A1 барабар берилген бизге A1, A2'ни табыш үчүн A2 A1 плюс d. A1 11ге барабар, минус 2 болгон үчүн плюс скобкада жазабыз 2. A2 барабар ошондо 9. A3 9 минус 3 6. Ошентип барып кете берет. Арифметикалык A1 бул биринчи мүчө арифметикалык прогрессияда, d болсо айырмачылык сандардын ортосунда. Бул формула менен арифметикалык прогрессия чыгарылат. Мисалы A20-ны тап, эгерде A1 3кө барабар болсо, айырмачылыгы 4кө барабар болсо, анда бул формуланы колдонобуз. A20 барабар A1 бизге берилген 3 плюс ачабыз n, бул жакта бул n барабар, ошондо 20 минус 1 жаптык, көбөйтөбүз мына айырмачылыкка 4. Ошондо A20 барабар 3 плюс 19 көбөйтүрүү 4. 19 көбөйтүрүү 4, A20 барабар, ошондо 19'ду 4кө көбөйтсөң 3 плюс 76. Ошондо барабар 79'га. A20'ны эсептесек
барабар 79-га болот экен. Бул мисалы мындай кеткенде а 3 7 10 11 жана ушуга кетип а 20 болгондо барабар а 20 барабар 79-га болду. Эми бул жакта А1 11'di tap, эгерде А1 минус 2'ге барабар болсо, айырмачылыгы минус 4'төн азайып кетсе, анда ушул эле формуланы колдонобуз. А11 барабар минус 2 плюс бул 11'ди жазабыз, минус 1 көбөйтүрөбүз минус 4кө. А11 барабар минус 2, мынал 10 болуп калат, мынал экосуна тең тиет. Ошондо минус 44 плюс 4 болуп калат. Ошондо А11 барабар минус 2, мынал минус 40 болсо минус 42ге барабар экен. Бул дегени минус 2, минус 6, минус 10 деп кеткенде А11 мүчөсү барабар минус 42ге. N мүчөсүнүн арифметикалык прогрессиянын формуласын тап дегенде, бул жакта берилген сандар 25, 21, 17, 13 болду. Бул жактан бул формула А1 25ге барабар. Бул биринчи болуп турган үчүн 25ге болот. Экинчи мүчөсү барабар 21ге. Ошондо биз айырмасын табышыбыз керек. Бири-биринин айырмасын. Ошондо А2 минус А1 формуласын колдонсок, 21 минус 25 болса, айырмачылыгы минус 4төн болот. Ошондо айырмачылыгын биз таптык. Эми буну биз далилдешибиз керек. Ошол үчүн азыркы формуланы колдонобуз. АN барабар А1 плюс N плюс минус 1 Т. Нди ошол боюнча калат. АN А1'ди билебиз, 25 берилген. Плюс N минус 1, айырмачылык минус 4 болуп калды. Ошондо бул экосуна тең тийгенде АN 25 минус 4N плюс мына минуска минус кеткенде плюс болуп калган үчүн плюс 5 болуп плюс 4 болуп калат. Ошондо АN барабар 29 минус 4N'ге барабар экен. Буну биз далилдедик. Бардык мүчө экинчиден ашталган ортодогу арифметикалык эки жакын мүчөлөрүнүн барабар. Мисалы, бул формула менен аны тапсак болот. Минус 30. Бизге берилген бул суроодо жооп x'ти табышыбыз керек. X прогрессиясын тап деп суроо берилген. Бул жакта бул формуланы колдонобуз. Ошондо n минус 1 бул n'дин жандагы минус 1 кылсак, бул 18ге барабар болот экен. Минус 18 деп жазып алайлы. Бул жактан n плюс 1 бул мүчөсү 14кө барабар экен. Ошо экөөнү алып туруп чыгарабыз. Минус 18 плюс 14 бөлүнгөн 2ге. Ал барабар минус 4 бөлүнгөн 2ге. Ошондо экөөнү бөлсөк минус 2 болуп чыгат экен жообу. X барабар минус 2ге. Ушул менен биздин сабагыбыз аяктады. Ушул сабак түшүнүктүү болгон ниетте калдым. Саламатта калыңыз.